Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базар чок каналы. Бүгін сіздерге Сокулуктан под бизнес bir сатылуучу объект көргөзмөкчүмүн. Туғандар, болгондо дагы жеринин аянты 21 соток. Мына чоң жолго, центральный жолго жакын, бир 50 метрдей аралык. Мынакей туғандар, чоң жолдон көрүнүп эле турат. Так, дагы эмне маалыматы? Эми жайгашкан жерин сиздерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер Сокулуктун центральный көчөсүнүн жээги. Аларча ресторанын жанында турам. Ушул жанындагы эле көчө менен түз кирсеңиздер, мынакей Фрунзе көчөсү 86А дарегинде сатылуучу объектибиз жайгашкан. Жана бул жерден шаарды карай түз жүргөн маршруткалар көп эле бар тугандар. Так, бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр, Сокулуктун центри, чыгышты карай жүрсөңүздөр, Часпик, андан кийин Шопоков, Гавриловка, Вайна Антоновка болуп шаарга карай кете берет тугандар. Эми калган маалыматты объектке барып бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, бул чоң трасса. Кирсеңиздер эле 50 метр аралык. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу объект чоң жолдон деле көрүнүп турат. Так, дагы эмне маалымат? Эң эле чыгыш чек арасы, мынакей бул жерден башталат. Батыш чек арасы ар жака чейин. Жалпысынан жердин аянты тугандар. Так, 21 соток тугандар. Жалпысынан жердин аянты 21 соток. И 1300 квадрат метр болгон мындай чоң помещение, чоң ушундай объект. Буга чейин гостиница катары деле иштетилген экен. Негизинен алсаңыздар, гостиница катары даш иштетесиздер, бир чоң жолго жакын. Швейный цех же башка бир ишкерлик кыласыздар, мынакей ушундай чоң объект. Анан өзүнүн собственный трансформатору дагы бар экен. Мына көрүп турасыздар. Природный газ, центральный канализация, электроэнергиясы, суусу бар тугандар. Анан сиздер бул дарбаза менен дагы кирип чыксаңыздар болот объектке. И бул жакта боо жол менен барып туруп, аркында боо экинчи дарбаза менен да кирсеңиздер болот. Ал жакта дагы хозпостройкалар, дагы эме бар. Азыр көргөзөм. Ушул салынган объекттер бар, аларда көргөзөм. Анан эң эле түштүк чек арасы Песколдо болгон забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 21 соток жер экенин. Так. Же болбосо квартирант киргизип иштетесиздерби тугандар? 1300 квадрат ой мен өзү эле. Документтери боюнча кызыл китеп, чертождору, бардык документтер бар экен. Жана буга чейин ошо мейманкана катары колдонулган. Ошондо ошо колдонуп иштеп кетсеңиздер, анын документи дагы бар экен. Участокто керенте бийик забор менен тосулган. Мынакей бул короосу, дарбазадан кирсеңиздер, машина койгонго жай, мынакей кенен. Бул жерде да мындай хозпостройкалар. 1300 квадрат метр. 1300 квадрат метр тугандар. Так. Мындан бары ички тарабын көргөзөйүн. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар. Полдор ушундай. Кафель. Экинчи жактан чыгып кеткен тепкичтери. Оң тараптан да мындай чоң бөлмө жана бассейн, парилкалары да бар экен тугандар. Так. Ортоңуздарда ремонт. Анан бул жагына чыксак тугандар. Окей. Бул объекттин түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында котел окшойт тугандар, котел жайгашкан бөлмө окшойт. Бул дарбазадан кирсеңиздер, бул жакта да кенен жер тугандар. Бул объекттин түштүк тарабынан көрүнүшү. Анан дарбазадан чыксаңыздар, бери карай бир аз участок могу жерден. Окей. Мына могу жерден бир аз бери карай кирип туруп, анан монан түз мындайдан кетет тугандар. Батыш чек арасы жака чейин болуп калат. Так, роза гүлдөрү бар экен бул жагында тугандар. Мындай павильон. Кандай да ишкерлик кылсаңыздар болот. Карап байкап көрүңүздөр тугандар. Негизинен жайгашкан жери да жакшы. Бул помещение да чоң, 1300 квадрат метр экен. Же швейный цех, же бир башка цех катары колдоносуздарбы? Бул жагында дагы мынакей ушундай эмелер. Ушундай помещениялар.
Так. Дагы эмне маалымат туугандар? Бул объекттин баасы болсо $210,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Дагы сүйлөшүүлөр болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.